Канча бир жыл мурун бирөөнү өлтүрүп алган экен ошо урматчы. Караңгы болуп бартасың. Караңгылыкка тартып атасың элдерди шариятты. Мээге райым болгонбуз. Анан силер караңгысыңар дейт, болбосо өзү даваттан жүргөн. Же ошо даватка чыккан кезинде өлтүрүп алып, анан даватка чыгып кеткенби? Ал бала. Болбосун мен эмне сүрөбөм? Ал бересиз. Ошо триумка менин не ишим бар? Сенин ишиң эмне, менин ишим менен? Мындай айтайын, так түшүнбөйт. Кел. Сен кандай кызсың, башың иштебеген, силер баарыңар караңгы болуп бартасыңар деп ким сүйлөйт мынтипчи? Эксперт тең. Өзүнчө эле же бир эксперт болсо бир жөн, же сот болсо бир жөн болчу. Диагноз кое тургандай бирөөгө бир мындай коюп тургандычы. Башын жара чаба турган эле бала болуп атпайбы болчу. Андай кыла турган болсо эми башкача сүйлөшмөкпүз да бул мененчи. Анан дагы иншалла булар да ошо сотко да берип мен бул ишти эми до конца чыгарыш керек. Бул кандай? Ооба да бул акмак эми бул макул өзүн эле жекесин өзүн жаман көргөсө бир жөн, бул МВДнын артынан неметип атпайбы болчу. Аты жөнүм Мандашев Мирбек Асламбекович. Кайсы жердин тургунусуз? Бишкек шаарынын тургуну, Агорго кошуну Конушунашым. Акчөлүк сесин жетти. Кече үйүңүзгө органдан балдар келип, кызыңызды коркутуп, жана башка бир эжелерди коркутуп, бир нерселерди жаздырып кетиптир деген кабар келди. Ошол окуя боюнча бир толугураак айтып берсеңиз. Ал кандай болгон? Ал органдагылар сиздин аркаңыздан эмне себептен келип атат үйүңүзгө? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 14-мартта, өткөн айдын 14-мартта ушул жылдын даватка чыкканбыз балдар менен. Ошо өйдө жакка чыкканбыз. Аламедин районуна. Өйдөнкү зонага. Ошо жакка чыгып, ошо даватта жүргөнбүз. Анан эртең менен талимде отурсак эле бир 5-6 киши кирип келди, сотрудниктерибиз депчи. Анда дагы представлять этсек, удостоверенияларына көргөзгөн жок. Кирип камерага тартып, силер эмне болуп атасыңар бияка депчи. Эмне себептен чыктыңар, силер инкарщиксиңерби, силер якынчысыңерби деп бирдекелерди айтыпчы. Документ бар беле? Бизде бүт толук документтерибиз бар болчу, уруксат кагазы да бар болчу. Бирок 3 күнгө эми уруксат кагаздын деле кажети жок. Бирок алып койгонбуз да, бар эле да бизде, андан мурунураак алып койгонбуз да. Ушундай ситуация болуп калбасын депчи. Ошонан кетип азыр барабыз, ровдуга баралы деди. Мен бизде жашыра турган эчтеке жок. Мен ровдуга барсак баралы деп анан ошол жактан түшүнүп кат жазасыңар деди да. Кандай арыз түшүптүр, эмне болуптур? Имам сап, ошол жактын имамы жазды имиш да. Бирок мындай сураштасак, имам сап деле жазбаптыр алар. Кандай имам сапты наоборот алар мажбурлашыптыр да, жаз депчи. Бирок имам саптын немеси боюнча жазган жокмун дейт да, арыз. Жазган жокмун дейт. Робудага баягы келип алып өздөрү десяткалар келип кеткен. Өздөрү жазышты. Ооба. Сиз жазбадыңызбы? Жок. Сиз жазбадыңызбы? Жок. Сиз жазбадыңызбы? Жок. Анан ошол негизинде барабыз депчи тияка. Имам арыздын негизинде деп. Имам айтат, мен жазган эмесмин дейт. Ошо бардык, ошол жака барып бир 6 саат, 7 саат ошол жакта жүрдүк. Эртең менен саат 11ден өткөндө 12лерде кеткенбиз. Кечки саат 6-7 чейин жүрдүк да ошол жерде. Короче, ошо имамды коркутуп эле арыз жазды кылып, сиздерди алып барып сурак кылган да. Мен мажбурлаптыр да анычы. Имам сапта биз менен барган ошол жакта, имам сапта жүрүп. Сценарий боюнча экен да. Анан аяка чалдырыптыр да, тияка ровдуга чалдырганбы, шылып же кимге өздөрү. Сен мечитиңе караштуу келди деп, сен мечитиңе келди деп коркутса керек да анда. Ошо боюнча анан жүрдүк ошол жакта. Ошонан келдик, барып арыз жаздык, арыздын объяснительный жаздык. Объяснительный эмес, күбө катары жаздырды да, билбейм кимге күбө кылды, эмнеге күбө кылды. Ката немесек, ошо жаздырды объяснительныйды. Анан болду деди, эми жолдо да кетип баратканда, мен андай деле силерге андай каршылыгым жок. Силерде болбосо китептерим бар деди. Бир запрещенный китептерим бар, ошолорду деле берип, мен силерди подстава кылып деле каматып кое берем деди. Жана биз менен кетип бараткан Урмат деген бала да. Ошо менен келатканда айтыптыр да анычы. Ошо баратканда да башка бир бала бараткан, башка атын унутуп атам. Бою узунураак кара, тоору келген. Ошолор менен барып
Анан биздин деле китеп берүүбүз бар. Силерге деле мындай подстава кыла алабыз оңой эле депчи. Камат кое беребиз биз. Эми жөн эле жаз дегенде жазып кое бербейсиңер деп ошол жактан эметишти да. Мына аныктамалар сурады, аныктамаларды бердик. Аныктамалар бергенден кийин аныктамаларды алып койду бизден. Копияларын алып калдык жок дегенде, эми оригинал документ алып калбаш керек эле да. Эми документ андай алып калыштыларчы. Ошонан ошактан чыгып жазып бүтүп, кайра ошо урмат менен чыгып келгенбиз. Урмат кайра бизди мечитке жетирип келген. Машинасына отуруп сүйлөшүп келгенбиз, аркасында мындай бир суроолор берип атты, сен Афганистан болушун каалайсыңбы, анан кандай депчи. Бизде оңой эле, анан силер караңгы болуп кеттиңер. Билбейм, ошо мечитке барган киши же намаз окуган киши караңгы болуп кала турган болсо анда кандай кылыш керек? Кечээки сөздөрүн, кызыңыз айткан сөздөрүн ошол сизди 14-мартта да ошол жерде айткан экен да, ошондо. Ошону айткан экен да. Ошентип бул кишилерден результат чыкпаган соң, арадан 1 ай өткөндөн кийин подстава кылып болсо да результат берейин дегенби, Айтор 18 апрелде бул киши жокто үйүнө келип кызын коркутуп, атасына каршы түшүнүк кат жаздырып алган. Ошо бизде жок, биз үйдө жок кезде, мен үйдө жок кезде үйгө келиптир. Үйдө ошо 1-2 дагы жумушчу кыздар бар эле, эже да бар эле. Бул жер үй эмне? Бияк цех, швейный цехти иштетебиз бияктачы. Кийим тигебиз, ар кандай кийимдерди тигебиз да, заказ менен. Ошол жактан анан иштеп аткан кыздарды келип такылдаттыр, дарбазанычы. Анан ким бул десе, кирип келиштир. Терезени ачып ким бул десе, ушу короого кирип келиштир да. Короого келип эшикти такылдатып терезени. Азыр чыккыла дептир. Эмне себептен силер кимсиңер десе, биз милициядамбыз дептир да. Биз милициядамбыз. Азыр эшикке чыгып бизге объяснительный жазып бересиңер деп. Эмне себептен объяснительный жазабыз? Силер кызыксаңар десе, коркутат да, жалаң кыздар болсо, кичинекей кыздар болсо. Анан такыла же бир мурда бир милиция менен мындай тыгыз мамиледе болбосо аларчы. Анан коркутуштур. Азыр силер кирбесеңер, чыкпасаңар дейт, мен азыр үйүңөргө кирип барам деп. Ал немеси бар го? Аудио записьте жүрөт го. Кызымды коркутуп, кыргызым ыйлап калыптыр ошол жактанчы. Анан кызымды коркутуп эшикке чыгарыптыр, азыр үйгө кирбесин депчи эми. Анан эшикке чыгып, эмне жазабыз десе, сен атаң каякта жүрөт? Атам жумушта жүрөт десе, жок, азыр мен билем, сен атаң дейин даватта депчи. Сен атаң даватта, мен азыр жазып бер мага. Атам даватта экен деп жазып бер. Анан атамдын чачы узун деп жаз. Анан атамдын кийими мындай деп жаз депчи. Кандай кийим? Коркутуптур кызымдычы. Анан кызым айтыптыр, эми антип жазбайм, эмне антип жазам, кызыксаңарбы депчи. Анан даватка чыкты эле деп, ошолорду даватта бирдеке деп жаздырыптыр кызымдычы коркутуп. Анан кичинекей жаш кыз эми коркуп жазыптыр, эми ар кайсылардычы билбейм эмне деп жазган, эми окуй элекмин өзүм. Ошентип анан өтө орой мамиле кылыптыр да. Сен башың иштейбисиңер, эмне кылып жүрөсүңөр депчи, ал же кандай бир психологбу же ким ал мындай кишини мындай диагноз коюп башын ала сала тургандай, сен инкар якынчылык деп бир экспертпи ал же кандай бир өзүнүн жумушун кылып мындай так аткарып кетсе го бир жөн. Же удостоверениясын көргөзбөптүр ошол жактанчы. Же өзүн представляциясы, же мындай этикет общение бар да. Ошол же этикетти да сактанбай кармабай кички кыздар менен бир чоң бир подсудимый же зонада отурган бир киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөштүр да ошол жактанчы. Өзүңүз милицияда иштеген кезде ошолор укугу кандай болуш керек эле, өзү айтып берсеңиз? Үйгө кирдин да адеби бар дайымчы. Такылдатса, уруксат бере турган болсо кириш керек эле да. Алар уруксатсыз эле үйгө кирип атышат да. Мыйзамды бузуп атат бияктанчы. Анан жанагындай эшикке чыгарып алып, анан жанагындан коркутуп атат, машинага отур депчи. Жаш кыздар эми машинага отургузуп, алар милициябы же наоборот каракчыбы кимдер экенин билбей атабыз да биз азырчы. Кир эле машинага деп. Жанагы урмат экен, жанагы бала урмат да. Үйүнөн таанып атам да. А жанындагысы ошо кара тору деп аткан мындай толугураак келген Адис деген бала болсо керек да. Ошол экен да. Удостоверениясын көрсөтүш. Удостоверениясын канча жана эже сурап атат го, удостоверенияны көргөз. Удостоверениясы баштан аяк сурады, эчтеке көргөзбөй койду да. Мындай кичине представляция тип, аты жөнүн айтып, деп мындай сылык мамиле кыла турган болсом жазып берет делдерчи, ким экенин чындап милиция экен депчи. Кел үйгө кир, бияка кел, анда жазып берели депчи. Анан эшикке чыгып, эшикке чыга эле чык, машинага түш эле түш деп мындай коркуп стресс алып калыптыр мен кызым азырчы. Коркутат, бүгүнкү күндө мындай чочуп жүрөт да. Эшикте машина келип калса мындай чочуйт. Мен билбейм, мында буларды өтүн кече күнү барып УКМКга немеге жаздык. УКМКга жаздым. МВДга жаздык. Анан генеральный прокуратурага жазып келдик да ошол немелерди, заявлениени.
Дагы иншалла булар да ушу сотко да берип, мен бул ишти эми до конца чыгарыш керек. Бул кандай? Беспредел да булчу, ответственность халык ичинен эмес керек да өзүчү. Болбосо өзүн деле мындай балдардан ошо иштеп кеткенбиз да, биз дагы сураштырсам ошо өзүн да прошлый жакшы эмес экен да. Өзү дагы мындай канча бир жыл мурун бирөөнү өлтүрүп алган экен, ошо урматчы. Бирок кайра кантип коргонго кирип алганда өтө кызыктуу болот да. Киши өлтүргөндөн кийинчи. Мыйзам боюнча кандай болуш керек эле? Сиз өзүңүз мыйзамды билесиз да. Органда иштегенсиз. Киши өлтүргөн киши эми жакта мындай каралат го, мындай неосторожность болсо, жана өзүнүн немеси, өзүнүн жумушунда службада жүрүп өлтүрүп алган болсо эми бир жөн. Бир соттолуп аткан же мындай побегке кетип аткан киши болсо бир жөн. Биздин укук боюнча мындай бейле мындай бейгүнөө киши кетип калган да. Бейгүнөө кишини өлтүрүп алган. Андай боло турган болсо, эми соттолгон кантип иштейт ал кишичи? Андай киши болсо иштебейт да. Аламинский районунда иштеп атат. Эми ошо ал деле ошо даватка чыктым дейт. Ошо жол менен кайра немеге келатканда, кайра роудан чыгып келатканда айтып берип атат да. Ала немеге даватка чыккам, алла жолунан мен да 40 күнгө чыккам, тиги бу депчи. Эми өзү деле чыгып жүргөн бала экен, билбейм анын кандай болот, эмне болот. Анан силер караңгысыңар дейт, болбосо өзү даваттан жүргөн. Же ошо даватка чыккан кезинде өлтүрүп алып, анан даватка чыгып кеткенби? Агент болуп жүрөт окшойт го, Балким же агент болуп жүрөбү, же даватка чыгып, кичине Алладан жардам алып, Алланын немесин жакшылыгын пайдаланып, анан кайра Алла өзүнүн кайра акыбалын көтөртүп алып, анан кайра неме деп атат го. Эми эң биринчи ошо жанагындай этикет общение болуш керек да, мындак аларга ошону үйрөтөт да, эң биринчи. Ошону билиш керек эле өзү. Анан мен органда иштейм деп, анан каракчыга окшоп келип алып, же документин көргөзбөсө, анан ушундайларга өтө мындай жумуштан чектетиш керек мындай кишилердичи. Мындан жакшы деле мындай специалист чыкпайт го дейм. Сиз өзүңүз келгениңизден бул окуяны уккандан кийин ачууландыңызбы? Ачууландым, ошо бирок эми ал карабайсызбы, мындай көрдү да аял эле киши экенин, үйдөчү кыздар, анан жанагы эже ошолор менен пайдаланып, анан жанагындай мамиле кылып атса керек да. Болбосо биз болсок эми мен өзүм боло турган болсо ушундай мамиле мен толук ишине мындай кылбайт эле булчу. Мындай кылганга мындай немеси да жетмейбиз да. Андай кыла турган болсо эми башкача сүйлөшмөкпүз да биз мененчи. Андай кыла алмак эмес, андай деле башын жара чаба турган эле бала болуп атпайбы булчу. Үйүңдү бузам, анан азыр эшигиңен кирип келем, анан үйүңө кирип келем. Сен кандай кызсың, башың иштебеген, силер баарыңар караңгы болуп бартасыңар деп ким сүйлөйт мынтипчи? Эксперт дейм. Өзүнчө эле же бир эксперт болсо бир жөн, же сот болсо бир жөн булчу. Диагноз кое тургандай бирөөгө бир мындай коюп тургандачы. Какта эле бир билбейм, көчөдөгү эле бир баланы алып алгандай эле жумушкачы. Анан бүгүнкү күндө эми алардын үстүнөн буйруса сотко бересиз да? Ооба, иншалла сөзсүз түрдө беребиз сотко. Сөзсүз түрдө беребиз. Акыркына чейин чыгыш керек муну. Мындай акмактар мамлекеттик кызматкер болгонго татыксыз. Ооба да, бул акмак эми бул макул, өзүн эле жекесин өзүн жаман көргөзсө бир жөн, бул МВДнын артынан неме деп атпайбы булчу. Мен толук эми целый министерствонун артынан чыгып, анан жаман көргөзүп атпайбы. Неме защита көрүшү керекпиз да, милиция бизди коргош керек да. Милиция бизди мындай басмырлап, же сабап, же мындай жанагындай отношение кылбаш керек да. Биз милициябызга таянышыбыз керек. Эми таяна турган эле милициябыз бар иншалла, бирок арасында ушундайлар чыгып атпайбы. Жанагындай урматка окшогондорчу. Ошого иншалла чара көрүш керек иншалла. УКМКнын башчысына, ген прокурорго жана министр МВДга биз да кайрылуу жасайт элек, ушундай кызматкерлерди кичине көзөмөлдөп койсоңор, болбосо эми сиздердин артыңыздан силерди жаман көргөзүп неме болот да буларчы. Ошол МВДны айрыкча. Ошолорго эми чара көрүп берсеңиздер, болбосо биз эми баары бир сотко беребиз го. Сот чечип берет да. Соттун адилеттүүлүгүнө толук ишенебиз иншалла. Күнөө кишини өлтүргөн дагы деле ошол кылыгын кайталанышы мүмкүн да эми. Эми балким эми ошондой ким билет кандай болуп кетет. Рахмат, Алла разы болсун атайын, убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Ассалам. Алейкум ассалам.